Здравствуйте. Келгиле, окуп жаткан адамды элестетип көрөлү. Биз бул аракеттин айрым тышкы белгилерин дароо таанып ажыратабыз. Адам китеп окуп жатабы, же гезитпи, же жарнамалык тактан окуп жатабы, ресторандагы менюну же электрондук катты окуп жатабы, ал басылган текстти карап, көз чаптырып чыгат. Барактарды барактайт. Кээде көзүн башка жака буруп, ойлонуп калат. Бул көрүнүштүн баары бизге окуу процессинин кыйындыгы туурасында толук маалымат бере алабы? Ушундан улам анын көрүнгөн жана көрүнбөгөн белгилерин ажыратып биле алабызбы? Который имеет и видимые, и невидимые признаки. Взрослым читателям Окуп жаткан чоң адамдарга бул процесс өтө татаал эместей көрүнөт. Анткени бизде окуу көндүмү бар. Ал көндүмгө кичинекей кезибизден тартып үйрөнгөнбүз. Биз окуу процесси кандай өткөндүгүн азыр эстебейбиз. Жана анын кандай компоненттерден турганын билбейбиз. на самом деле чтение Чынында окуу өтө көп кырдуу, ар тараптуу, татаал көндүмдөрдүн бири. Ал жаңы окуганды үйрөнүп баштаган окурмандарга кыйынчылык жаратат. Келгиле карап көрүп, адамдын мээси канткенде сөздөрдү чечмелөө милдетин кантип аткарып жаткандыгын түшүнүүгө, аңдап билүүгө жана сүрөт кылып тартууга аракет кылабыз. Ошондой эле окулган сүйлөмдөрдү жана бүтүндөй тексттерди түшүнүүгө аракет жасайбыз. предложений и целых текстов. Можно было выиграть в лотерею золотую рыбку. Теперь тебе вскоре всего достанется жираф. Для того, чтобы научиться читать, ребенку нужен Балага окуганды үйрөтүү үчүн алдын ала иштелип чыккан тажрыйба керек. Бул негизинен сөздүк запасы жана жандуу оозеки кепте колдонулган грамматикалык формалар. Буга чоң балдардын үн чыгарып окуусун жана баланын сабаттуулукту өнүктүрүүгө байланышкан ар кандай оюндарга жана көнүгүүлөргө катышуусун кошууга болот. с развитием грамотности. Все без исключения исследования Бул изилдөөгө катышкандардын бардыгы мектепке чейинки куракта китепти үйүндө окуган балдар окууда да, мектептеги предметтерди үйрөнүүдө да ийгиликке жетишкендиктерин көргөздү. до старших классов. Вернемся к процессу чтения. Окуу процессине кайра кайтып келели. Окуу процесси кандай өтөт? Азыркы изилдөөчүлөр адамдын мээсинде болуп жаткан процесстерди изилдеп чыгуу үчүн бай инструментарийди, шаймандарды колдонушат. Анан албетте окуу процессин изилдеген адистер да бул ыкмаларды жана каражаттарды колдонушаары анык. Көрсө окуу бул бир нече тутумдардын синхрондук жана өз ара байланышкан иштерин кошкон комплекстүү процесс болуп саналат экен. Азыр биз окуп жаткан адамдын мээсин түшүнүүгө, визуалдаштырууга аракет кылабыз. Жана бул процесс кандай өтүп жаткандыгын түшүнүүгө аракет кылабыз. Биз окуунун негизги тутумдарын сүрөттөйбүз. Алардын бири-бири менен кандай өз ара байланышып жатканын билебиз жана текстти түшүнүүгө кантип келерин билебиз. Биз бул тутумдардын ирээттүүлүгүн жакшылап түшүнүү үчүн эң негизги деңгээлди бөлүп алабыз. Анан дагы биз эмне үчүн окуп үйрөнүүнүн негизин түзгөн окуунун 5 базалык компонентин бөлүп жатканыбыз туурасында сүйлөшөбүз. Строится обучение чтению. Когда мы смотрим на текст, Биз текстти караган кезде биздин көз карашыбыз ар бир өзүнчө сөздөргө биринин артынан бири түшөт. Бул сөздөр окуунун негизги бирдиктери болуп саналат. Адамдын көзү сөздү кантип чечмелери жана кодду кантип чечери азыркыга чейин табышмак болуп келет. Сөздүн басма түрүндө жазылган образы көздүн торчолоруна түшкөн кезде көрүү алынган маалыматты мээге жиберет. Жана ал алынган маалыматты иштетип баштайт. Мына ошондо орфографиялык тутум ишке киришет. Орфографиялык тутумдун негизги милдети тамгалардын формаларын туура таануу. Окуганды жаңы үйрөнүп жаткан адамга анын орфографиялык тутуму, тамгаларды, муундарды жана жазылган сөздөрдүн башка бөлүктөрүн автоматтык таанууга үйрөнүшү абдан маанилүү. а также другие части написанных слов. Для того, чтобы во время чтения воспринятые глазом группы символов
превращались. Окуп жаткан мезгилде көз тарабынан кабыл алынган белгилердин тобу өз-өзүнчө сүрөт болуп кала бербей, маани берүүчү сөз бирдиктерине айланышы үчүн жалгыз орфографиялык тутум жетишсиз. Тамгалардын комбинациясы сөзсүз түрдө кептин кеп бирдигине айланышы керек. Жада калса биз ичибизден окуп жатсак да, окуп жаткан сөздөрдү ичибизден бир аз айтып алабыз. Бул кандайча болот? Мунун эмне кереги бар? Көрсө экинчи тутумдун жөнгө салынган синхрондук ишисиз бул мүмкүн эмес. Биз азыр фонематикалык тутуму туурасында айтып жатабыз. Ал өзүнчө тыбыштарды тааныйт да, алардын комбинациясын тааныйт. Орфографиялык жана фонематикалык тутум жөнгө салынып, автоматтык режимде кызматташып жатканда, бардык процесстин биринчи деңгээли дайыма эффективдүү болот. Первый уровень всего процесса становится эффективным. Есть и другие исследования, которые показали, что несмотря на... Башка изилдөөлөр орфографиянын тунуктугуна карабай, башкача айтканда тигил же бул тилде айтылган сөз менен жазылган сөздүн канчалык шайкеш келгендигине жараша, окууга үйрөнүү үчүн кептин бардык тыбыштык өзгөчөлүктөрүн билүү керек. Ошондой эле үндөрдүн, фонемалардын ортосунда жана тамгалардын, графемалар ортосундагы бекем байланышты орнотуу керек. Бул алфавиттик режим деп аталат. Эгер бала адамдын чогуу айтылган кебин өзүнчө бөлүктөргө бөлүүгө боло тургандыгын жана ал үн өзүнчө эң жөнөкөй, кептин бүтүн бирдиги болуп саналган фактыны түшүнүү кыйын болсо, окуу процессинде проблемалар же тоскоолдуктар жаралат. Жалгыз гана кептин тыбыштык өзгөчөлүктөрүн гана түшүнүп билбестен, үндөрдү жана алардын комбинацияларындагы манипуляциялоону билүү зарыл. Их комбинация. Нормалдуу тыбыштык чөйрөдө жана нормалдуу өнүгүүсү учурунда 6 жаштагы бала бардык негизги фонематикалык көндүмдөргө ээ болуп калат. Мисалы, ал өзү уккан сөздүн биринчи тамгасын айтат, айтылган сөздөрдү муундарга бөлөт. Ошондой эле өзүнчө тыбыштарды сөз кылып чогулта алат. Звуки слова. Кап. Q, A, P. Эң жакшы. Мык. M, Q, Q. Чай. Q, I, I. Таш. T, A, Ш. Парк. P, A, N, K. Көрсө бардык эле балдар үчүн фонематикалык тутум жаңылыштыгы жок, катасы жок иштебейт экен. Биринчи класстын башында келген балдарга талдоо жүргүзүү менен балдардын бар эле фонематикалык тапшырмаларды тез жана катасыз чече албай тургандыгын көргөздү. Бала дээрлик бардык тыбыштарды оңой эле айтып, бирок айрымдарын айтууда кыйынчылыктар пайда болгон учурлар да кездешет. Жогоруда саналып өткөн учурлардын бардыгында жазылган сөздөрдү чечмелөөнү үйрөнүүдө проблемалар келип чыгат деп ишеним менен айтып кетсе болот. Мына ушул жерден эки негизги методологиялык корутундуну чыгарабыз. Биринчи корутундо биринчи класстын башталышында фонематикалык кабыл алууга жөнөкөй тексттик көнүгүүлөрдүн жардамы менен диагностикалоо маанилүү. Экинчи корутундо окууга үйрөтүп баштаардын алдында фонематикалык ар кыл көнүгүүлөрдү киргизүү зарыл. Бул башында фонематикалык көнүгүүнү тамгалар менен таанышууга аралаштырбоо маанилүү дегенди түшүндүрөт. По знакомству с буквами. Давайте вспомним про главную цель чтения. Келгиле башкы максатыбыз окуу экенин эстейли. Ме окуунун бул максатын текстти түшүнүүнү активдүү ишке ашыруусу үчүн ме экинчи деңгээлдеги тутумдарды активдештирет. Это семантическая система. Биринчи кезекте бул семантикалык тутум. Окуу убагында ар бир чечмеленген сөзгө маани берүү маанилүү. Бул үчүн семантикалык эки негизги стратегияны колдонот. Колдонуудагы сөздүк запастан маанисин чыгарып алуу жана экинчиси контексттин жардамы менен сөздүн маанисин табуу. Мына ошондуктан сөздүк запасты дайыма кеңейтип туруу окууга үйрөнүүнүн эң негизги компоненттеринин бири болуп саналат. Словарного запаса является одним из ключевых компонентов обучения чтению. Еще одна следующая система, которая способствует эффективдүү окууга өөлгө түзө турган дагы бир тутум бул синтаксистик тутум. Ал эки маанилүү функцияны ишке ашырат.
сөздөрдү туура айкалыштыруунун мониторингин жүргүзөт жана тилдин грамматикалык эрежелерин тууралайт. Ошондой эле кийинки сөздөрдү же формаларды табуу үчүн ачкычтарды берет. Мисалы, эгер текстте жоголгон оюнчук тууралуу айтылып жатса, синтаксистик тутум төмөнкүдөй ажыратылат. Бала өзүнүн оюнчугун жоготуп алды деген сүйлөмдө бала жоготуп алды деген сөздөр чечмеленгенден кийин өзүнүн оюнчугун деген сөздөргө нүн жана ун мүчөлөрү уланаары туурасында синтаксистик тутумдан билүүгө болот. Свою игрушку будут оканчиваться соответственно на ю и у. Синтаксистик процессор мектепке чейинки куракта ооз-2 коммуникациянын убагында активдүү өнүгөт жана 6 жашка келгенде толугу менен калыптанып бүтөт. Айрым учурларда окуп жаткан убакта айрым синтаксистик формаларды туура колдонуу менен кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Бул ооз-2 кеп жазуу түрүндө жазылган тексттен айырмаланган учурда келип чыгат. Эгер бала бир тилде сүйлөгөндү үйрөнсө, ал эми окуганды башка тилде үйрөнүп жатса, аны менен бирге тилдин диалектик формаларын кошо үйрөнсө, окуунун синтаксистик тутуму кошумча окууга жана колдоого муктаж болуп калат. И, наконец, контекстуальная система занимается распознанием. Аягында контекстуалдык тутум негизги маанилерди таануу жана мазмунун анализдөө менен алектенет. Бул тутум текстти түшүнүүнүн ар кандай ыкмаларын колдонот. Ал окулган сөздөрдүн мааниси катарында пайдаланылат. Ошондой эле жөнөкөй сөз айкалыштарынын жана сүйлөмдөрдү автоматтык түрдө түшүнүүдө колдонулат. Бул жака аталышы, кошумча сөз башы, иллюстрациялар сыяктуу элементтер жана башка бардык элементтер менен иштөө да кошулат. Бул тутум окуунун стратегиясын колдонууга жана түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Мисалга, окулган сөздү жоромолдоо, резюмелөө, суроо кое билүү, визуалдаштыруу жана башка. Эң башкысы, окуп баштаган адам бир гана маанисин түшүнүү үчүн эмес, сөздөрдү чечмелөө үчүн да контекстуалдык маанилик ачкычтарды колдонуусу маанилүү. Смысловые ключики не только для осмысления содержания, но и для декодирования слов. Если во время обучения чтению мы больше концентрируемся... Эгер окуп жаткан мезгилде биз биринчи деңгээлдеги тутумдардын өнүгүүсүнө көбүрөөк көңүл бурсак, окуучулар сөздөрдү чечмелөө техникасына ээ болушат жана тез окууга жетише алышат. Бирок эгер окутуучу экинчи деңгээлдеги тутумду өнүктүрүүгө анчалык көңүл бурбаса, окулган текстти түшүнүү көндүмдөрүнүн өнүгүүсү жайлашы мүмкүн. Ошондой эле мотивдештирүү деңгээлин төмөндөтө алабыз. Эгер алипе окуган мезгилде биз кызыктуу каармандар жана сюжеттик линиялар менен аутентикалык тексттерди колдонбосок жана негизинен техникалык көнүгүүлөр менен эле өнүгө берсек, көпчүлүк балдарда фрустрация пайда болот жана өзүнө ишенбөөчүлүк сезими пайда болот. Тамгалар жана муундар өздөрү жалгыз турганда эч кандай маани бербейт. Анан мындай көнүгүүлөр техникалык ишке айланат. Мунун ордуна тамгалар жана муундар кызыктуу китептерден жаралышы керек жана көп кырдуу, түстүү тексттерден турушу керек. Бул тексттер биринчи жана экинчи деңгээлдердин иштерине түрткү бериши керек. Работу систем и первого, и второго уровня. Итак, мы подходим к важному методологическому вопросу. Ошентип биз маанилүү методологиялык маселеге келип жеттик. Канткенде окуу процессин эки деңгээлин бирдей, синхрондуу жана өз ара байланышта бир бүтүн болуп өнүккүдөй кылып кура алабыз. Окуунун биринчи эле башталган күнүнөн тартып, балдарды сөздөрдү чечмелөөнүн көндүмдөрүнө ишенимдүүлүк менен өнүктүрүп, текстти түшүнүү стратегиясын жакшырта алышы үчүн кандай тексттер менен тапшырмаларды колдонушубуз керек? Бүт дүйнө жүзү боюнча көптөгөн мектептердеги тажрыйбалуу окутуучулар окууга үйрөтүүдө бир гана техникалык ыкманы колдонуп жатышкандыгын ишеним менен айтсак болот. Алардын ыкмасы тексттер менен иштөөдө ар кандай маанилик ачкычтарды колдонууга багытталган. Практика жүзүндө мындай тең салмактанган же айкалышкан мамиледе тапшырмалардын жана көнүгүүлөрдүн диапазонун кеңейтүү керек. Ошондой эле окуу үчүн материалды кичинекей китепчелер менен, чоң форматтагы китептер, сөздөр жазылган дуалдарды жана башкаларды колдонуу менен кеңейтүү керек. Биз сүрөттөп кеткен процесстен алып караганда, окууга үйрөнүүнүн 5 базалык компонентин бөлүп көргөзүүгө болот. Выделить 5
базовых компонентов обучения чтению. Фонематикалык кабыл алууну өнүктүрүү, алфавит менен таанышуу жана чечмелөө, декодирование, сөздүк запасты өнүктүрүү, тез окууну өнүктүрүү, окуп жаткандарды түшүнүү. Понимание прочитанного. Бир жагынан алып караганда бул иреттүүлүк шарттуу түрдө, экинчи жагынан алганда жогоруда келтирилген логика менен түзүлгөн. Мисалга, окуу процессинде фонематикалык көнүгүүлөр эң биринчилердин бири болуп саналганына карабастан, айрым окуучулар менен экинчи класстын экинчи жарым жылдыгында бул көндөм менен кошумча иштөөгө туура келет. Башка мисал, окугандарды түшүнүү менен бул тизменин аягында турат. Бирок чындап келгенде бардык тексттер менен иштөө убагында негизги элемент болуп саналат. Мындай максаттуу мамиле жасаган учурда жана бардык 5 компонент өз ара айкалышуу менен интеграцияланган учурда гана балдар ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүк ала алышат жана стратегиялык окурмандарга айланышат. Дети получают шанс стать успешными, компетентными и стратегическими читателями.